Мамлекеттик ипотека компаниясына 2022 жылы бөлүнгөн 1 миллиард 800 миллион сомдун 1 миллиард 594 миллион сомуна 640 адамга ипотекалык насыя берилди. Бул тууралуу компаниянын төрайымы Аида Төлөгөнова 17-июнда парламенттеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын отурумунда билдирди. Ипотекалык компания иш жүргүзө баштаган учурдан бери 6800 үй бүлө турак жайлуу болгон. Мамлекеттик ипотекалык компаниясынын төрайымы учурда 39 000 адам ипотекалык насыя алуу үчүн катталганын, анын 12 000ден ашууну жактырылганын, 3700 адам банкта кезегин күтүп, 640 адам насыя алып жатканын айтты. Ушул жылдын 21 февралынан тартып, Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасынын алкагында өнөктөш банктар аркылуу жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармактарда иштегендерге 4% жана арзан ипотека бардык категориядагы жарандарга 8% менен насыяларды каржылоону жанданткан. Жарандар ипотекалык насыя алуу үчүн алгач онлайн арыз жазып, аны мамлекеттик ипотека компаниясынын адистери жактырышы керек. Бул ирет программанын катышуучулары РСК, Айылбанк жана Бакай банк. Буга чейин министрлер кабинети мамлекеттик пенсиялык топтоо фондундагы каражаттын ипотекалык төлөм үчүн колдонууга уруксат берген. Ага ылайык учурда ипотекалык насыясы бар жарандар алардын жубайлары карыздын негизги суммасын же насыя боюнча пайыздарды төлөө үчүн пенсиялык топтоо каражаттарын пайдалана алат.